Men өзү Москвада миграцияда жүрүп иштеп жүргөм. Ошол жакта залда тренировка кылып жүрүп, моюн омурткамды кокус сатып алып, тромбо алып ушинтип коляскада отуруп калдым. 2011-жылы операция болгом. Ошодон бери коляскада отуруп, аракет кылып отуруп, акыры 2014-жылы такси ишине баштадым. Бир 5 жыл такси менен алек кылдым, 2019-га чейин. Анан кийин аракка беракка кыдырып жүрүп, элдин койлорун көрүп, ошо Аккул асыл тукум чарбасынын койлорун көрүп алып суктангам. Ниет кылгам ошондо ушу койду, мен да ушундай койлорду кылсам экен деп, ошо кишиге жолугуп 10 баш коз алып келгем. Алгач. Сатып алгам. Ол киши мени көрүп арзаныраак берген. Кайсы жылдар эле? 2019-жылы. 10 баш алып келип, ошо 10 койду багып, 2020-жылы барып, дагы 16-ны алып келгем. 2021-жылы 25-ти алып келгем. Ошентип алып келип жүрүп, көбөйтүп, Кудай кааласа мынау 2019 болгондо, быйыл 26 жыл болгондо 7 жыл болуп калды. 7 жылда койдун санын ушу 200гө жеткирдик. Быйыл ушу асыл тукум чарбасына өттүк, Кудай кааласа. Анан өткөнүбүздүн себеби бул койдун өзгөчөлүктөрү ушу себеби мага жаккан жагы тойту аз беребиз да. Биз ноябрь, ушу декабрь, январь, февраль, март. 4 ай тоyut беребиз, калганы жайыттан тоет булар. Зооташка чыдамдуулугу, ысык суукка чыдамдуулугу, анан эттүү жагы да жакшы болот экен. Базарга барып касапка сойсоң деле эти түзүк пул болот. Ушу кирешебиз жакшы болуп атат. Ошон үчүн ушу койлорго өтүп, багып, менетти кылып атабыз, аракетти кылып атабыз. Азыр 200 баш, 204 баш менен өттүк, 200 баш бар. Бул жерде бардыгы. Туй тургандары. Төл башталды. Төл башталды, февралдын 11-inde башталган. Азыр жарымынан өтүп калды. Ушу марттын 20-ларына чейин төл Кудай кааласа бүтөт. Төл бүтүп калабыз 20-ларына чейин. Анан күздүн күнү келгенде элдер алып атат, келип энчик алып кетет көбүнчө. Берип атабыз элге пайдабыз тийгизип, колдон келишинче. Мен азыр бир сыйра тааныштырып кетейин. Мына 2025-жылкы козуларым эркек. Уруктукка алып калгам. Ушу элге керек болсо келип алып кетсин, колдонсун деп атайын багып атабыз. Жөндүүрөөк эле берип атабыз. Булар эми 1 жашар болот. Мартта уже болуп атат 1 жашар. Тиш буз элек. Бирок эми бузса керек. Эркек козулар булар, ушу уруктукка деп. Ким керек болсо келип алып кете берсе болот. Эшигибиз 24 саат ачык. Анан кийин бул жакта туй элек койлор. Бул ошол козгочкорлордон бул дагы. Атайын алып чыгып байлап койдум, көрсүн деп. Бул жак бүт туй элек бооз койлор. Бардыгы туйт. Бул жерде ошол былтыркы ургачы козулардан да бар. Эми бул жакта жалгыз тууган койлорду өзүчө бөлгөнбүз. Мына ушу жалгыз туугандын биринчи козусу. Бул 11 февралда туулган. Жалгыз ургачы козу. Бул дагы аябай жакшы, сыны жакшы. Бери тегеретін уйрук баштарын. Булар ушу сүттүү болгонго, энелер сүттүү болгонго козуларды жакшы жетилдирет да. Аябай сүттүү келет бул койлорчу. Өзгөчөлүктөр ушуда. Жалкы тууган койлорду өзүчө бөлөбүз бул жакка. Бардыгы. Ушул жакта. Ала тоонун белгилери мынау эгиздин пайларына, эгиз козулар. Бунун кулагын караңыздар. Кулагы азыр бул 24 февралда туулган козу. Булчу кулагын жаныбар чоң, жакшы түштү. Өзгөчөлүгү ушуда. Жүнүндө, жилигинде туулганда ушу 8 килограмм туулду да. Туулганда. Өзгөчөлүгү ушуда. Бул шериги, эгиздин пайы. Кулагы өзгөчө жаныбар бөлөк. Кулагы чоң аябай. Энесинин кулагы чоң эле, ошол энесинин кулагы түштү да. Ошондак чекедеги энеси
Төлкана болбосо болбойт. Бул ушунча койлор тууп аткандан кийин отдельный деп төлкана да жасап койгонбуз. Ошо төлкананы да көргөзүп кетейин сиздерге. Жаң кылып келаткан чарбагерлерге да керек тийип калар. Бул жак төлкана бардыгы. Жаң туулган төлканалар бул жак. Кой тууганда 2 күн ушул жакка бөлүп камалат. Бул жакта ушул 2 жыл 2 жаш 3 жаш кочкорлор, уруктуу кочкорлор бар. Атайын кармайбыз буларды запаска. Өзүбүзгө керек болот, элге керек болот деп киргизгенбиз. Бул жер 3 клетка. Мага жаккандыгы пулу чөнтөгүмө бап келди. Чөнтөгүмө ылайык келди. Арзан. Арашанды жамандабайбыз, эми алар деле менет кылып атат. Биз чөнтөгүбүзгө ылайык келген чүрүшүк пародон тандадым, Алатоону. Анан кийин тоолуу таштарга жүргөн жагы ыңгайлуу экен бизге аябайчы. Биз эми кыргыздар тоо ташта көбүрөөк жайгашканга байланыштуу ошол жагы аябай туру келди. Чыдамдуулук жагы өзгөчө жагат.